Ассаламу алейкум, урматтуу уюткулуу кыргыз журту. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору жаңырган жаңы окуу жылдын башында номер 100 кесиптик лицейдин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен кыргыз тили, улуу тил деген темада сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул жаштарыбызга серепчи болгон жана ошондой эле тилин кыргыз тилибизди адабиятыбызды үйрөтүп жаткан ага окутуучу эжебиз тааныштырсак, Чынар Камчыбекова эжебиз конокто. Жана ошондой эле ошол жаштарга тили менен өзүнүн жүрүш турушу менен кыргыз тилибизге күйүп жүргөн Кубанычбек уулу Максат мырза конокто. Ата-бабаларыбыз айткандай, кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан деп, элибиз тили менен, маданияты менен жана дили менен, дини менен башка элдерге өзүнүн жакшы жагын көрсөтүп келет. Ушул тилибизди кантип өркүндөтөбүз жана ошондой эле кыргыз тилибиз өгөй тил аталып калган жерлер да бар. Жана ошондой эле борборубузда, калааларда кандай биздин тилдерибиз, көрүнөк жарнактар кандай орун алып жатат. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда Чынар эже, сөз башынан болсун. Ушул кыргыз тилибизди өркүндөтүп өстүрүү үчүн кандай иштерди, кандай далаалаттар жасасак болот? Биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүүдө кыргыздар зор салымыбызды кошуп атабыз. Мен кыргыз тилчи жана адабиятчы мугалими катарында орус классынын базасында кыргыз тили жана адабият сабагынан сабак беремин. Мен өзүмдүн ушул кыргыз тилди өнүктүрүүдө кошкон салымым зор деп эсептеймин. Себеби мен кыргыз тили үчүн күйүп жанам. Мисалы үчүн мен ушул Бишкек шаарында маршруткаларда өтүп баратканда, ушул Бишкек шаарында жарнамаларды жазганда көбүнчө орусча жазышат. Анан кийин ошол кыргыз тилинде ката жазып коюп атат да. Ошол каталарды көрүп аябай кейим. Ушул баннерлерди жазганда деле ушул сабаттуу кыргыз тилин билген адамдарды ошол жерге жаздырса жакшы болмок да. Анан кийин ошол Бишкек шаары болгондон кийин туура жазганга үйрөтүш керек негизинде. Биз ушул балдарга келгенде 9-классты бүтүп келет, жат жазууну көп алабыз. Жат жазууну жазганда деле айыл жергесинен балдар келет, ката жазышат да көбүнчө. Ката жазышат. Ошол кыргыз тилинин орфографиясына негизинен көп көңүл бөлүнүш керек. Эже ушул ката жазып атат деп атпайсызбы? Ушул ката жазганда балдар күнөөлүүбү же балким жанагы окутуучуларбы? Мисалы, бунда эки жагы болсо керек. Негизинен окутуучулар да күнөөлүү. Ошол окутуп атканда эрежелерди мындай үйрөткөндө ошол туура үйрөтсө балдар ката жазбаганга үйрөнөт деп ойлойм да. Анан жакшы жазган балдар деле бар, ката жазган балдар да көбүрөөк келет. Каталарын оңдойбуз. Көбүнчө йоттошкон тамгалардан кетирет, катар келген тамгалардан кетирет. Мисалы үчүн 2 тамга болгон жерден мисалы үчүн көп кетиришет да. Мисалы үчүн катуу дегенде 2 у жазылат, ошого катуу деп жазып коюшат. Анан кийин йоттошкон тамгалардан көбүнчө кетиришет балдар. Ушул азыркы сиздердин ушул базада мисалы жумасына канча сабак бересиздер мисалы? Базада жумасына бизге негизинен кыргыз тил сабагынан 68 саат берилген. Адабият сабагынан 34 саат берилген жыл боюнча 10 айга бөлгөндө. Анан бизде көбүнчө бул жакка кыргыз балдар келет. Кыргыз балдар келгенден кийин биз кыргыз тилин үйрөткөндөн анча деле кыйналбайбыз. Бирок көбүнчө орус классынын базасындагы балдар келет. Эми кыргыз балдар болгондуктан алар үйүндө кыргызча сөйлөшөт. Анан кыйналбайбыз деле, бирок окуган жагынан жакшы эле окушат, сүйлөө жагынан жакшы эле окушат. Анан ушу ката жагынан кичине аксап калышат да. Анан ошолорду биз каталарын оңдоп, мындай оңдогонго аракет кылабыз. Рахмат. Максат мырза, сенде кандай ой толгоо бар? Эмнелерди байкап жүрөсүң? Ошол тилибиздин өксүп атканынан, тейленип атканынан сөз сизде.
Assalamu алейкум, катышуучулар, теле көрүүчүлөр. Мен эң биринчи эле айткым келет. Баягы эже айтып кетти, туура айтты. Азыр жазган боюнча дагы катачылыктары көп деп атат. Андан тышкары ошо эң эле негизгиси сүйлөө маданиятыбыз. Же орусча эмес, же кыргызча эмес, кайсы тил бир эл арасында колдонулуп баштаса эле ошол тилди. Мындай айтканда, жеке эле орус тили же кыргыз тили башка тилдер эмес, баардык тилди аралаштырып өзүнчө бир сөз түркүмүн чыгара баштадык да азырчы. Мындай айтканда, бир жандама сөзүндө эле жандама болуп калдык да, өзүбүздүн тилибизди унутуп баштадык. Кыска эле айтып коебуз, баардык нерсени узун кыргыздын көрөңгөсү, тили баардыгы узун нерсе да. Биз аны кыскартып эле коебуз. Баш ийкеп коебуз, же болбосо бир кандайдыр бир мындай айтканда заманбап тилдер менен бир кыска кылып айтып коюп атабыз да. Бул дагы өтө бир чоң кейиштүү нерсе, баягы жазган нерсени эмес, сүйлөгөндөн ушунчалык ката кетирип атабыз. Бул эң кейиштүү нерсе. Азыркы мындай айтканда биздин сүйлөө маданиятыбыздын эң төмөн болуп калгандагысы да. Анткени себеби адам тили менен улут болот. Улуттун тили бул улут да. Тил улут болот өзүчү. Ошол тил тастыктап, далилдеп турат адамдын улут экендигин. Кайсы жерде болбосуң, каяка барбассың. Ошон үчүн эне тилге бул басымдуулук кылышыбыз керек. Биз албетте азыр мына бул жерден менин оюм боюнча бир 80-90%га жакын, 90%дай эле болуп калат орус тили менен аралашып жүрөт. Нак кыргыз тилинде сүйлөгөн улуу азаматтарыбыз менимче жок эсе болуп калды да. Өкүндүрүп атат да. Анан дагы бир маселе бар, урматтуу жаштар, урматтуу коноктор. Азыр ушул баягы жаштар колдонуп жүргөн бир тилдер бар экен. Ушуну мен түшүнө албай жүрөм да, зыңк деп коет экен. Бул ушул кандай эже ушуну түшүндүрүп берсеңиз, зыңк деген кандай, кыргыз тилинде барбы, жокпу, эмнени туюндурат? Зыңк деп булар эми өздөрүнүн эле жанагы чыгарып алган сөздөрү. Зыңк деген сөз эми кыргызча которгондо жакшы деген сөз болуш керек. Жакшы, абдан жакшы деген сөздү билдирет да. Ошону кандай десең зыңк деп коет. Ошону жакшы деген сөздү билдирет да. Эми ошону зыңктап эле жакшы деп айтса болот да. Теке деп коюшат экен. Эмне деп? Теке деп коюшат экен. Теке деп койгону эми ал башчы деп койгону, мындай кыйын деп койгону туюндурат да. Эми ал жаштардын өздөрүнүн сөздөрү. Менимче ал бул кыргыздын тилине туура келбейт. Туура келбейт да. Туура келбейт. Анда жаштарды сурап көрбөйлү, Булар эми жаштар өздөрү жакшы түшүнүшү керек. Анда ушул азыр мына эже айткандай жакшы маселе болуп атат. Силер кандай чечмелеп берет элеңер? Кантип айтсаңар, эми силер мындай балким азыр жанагы социалдык сеттерде дагы мындай кыска колдонгон сөздөрүбүздө мындай же убакытты туура мындай кыскараак жазса баягы убакыт аз кетеби, кандай чыгып, кээде кыскартылат, баягы сөздүн дагы бир мындай кээде сөздү өлтүрүп атат окшойбуз да. Анан силер кандай колдоносуңар? Азыркы маселеге силердин көз карашыңар кандай? Жигиттер келди. Ушул азыр жаштарыбыз көбүнчөбүз ушул арга сөздү кыскартып атабыз. Мисалы кээде теке, зыңк баары жакшы деген ордуна арга сөз айтабыз. Мисалы өзүбүздүн тилибизди бул мамлекет карабы жакшы, мамлекетте кичине көңүл бөлсө болмок да баарыбызгачы. Мисалы мамлекет ушу өзүбүздүн тилибизди жайылтыш үчүн азыркы күндө колдонуп жаткан документтерибиз да бүт орусча да. Кагаз иштери. Мисалы бир жерге документ жазып окуп өтөйсүң, баардык документ сайсың бүт эле орусча да. Көп маани бере албайсың, көп түшүнө албай жаза албайсың, кыйналасың да. Ушу мамлекет тарапыбыз кичине ушу кыргыз тилине көңүл бөлүп, кичине кыргыз тил документ колдонуп жаткан күнүмдүк иш кагаздарыбызды кичине темаларын кыргызчага өзгөртсө дейм да. Өзүбүздүн жерибизде болгондон кийин өзүбүздүн кыргыз болгондон өзүбүздүн тилибизди колдонушубуз керек да. Эгемендүүлүгүбүзгө да 25 жылдан эгемендүүлүккө 25 жылдан ашып баратат. Мына жакында эле белгиледик, ушу 31-августтучу эгемендүүлүк күнүбүздү ушу президент деле жакшы айтты, ушу өзүбүздүн тилибизди колдонуп, мамлекетибизде тилибизди эметелик депчи, колдойлук деп. Мисалы азыр жолго чыксаң деле ар кайсы жерде жарнама илинип турат. Бүт эле орусча, кыргызча сөз жоголуп барат да, кийинки күндө кыргыз тилинин сөздөрүчү. Ошоларды кайра өзүбүздүн сөзүбүздү кайра кайрып кыргыз. Артта келаткан муундагы жаштарыбызга да кичине көрнөк жараныктарды көргөндө кандай өзүндө кандай сезимдер? Эми көрнөк жарак көргөндө өзүбүздү айтабыз, ушу өзүбүздүн жерибизде болгондон кийин, өзүбүздүн эл болгондон кийин ушу көрнөк жаранактарды кыргызча эле кылып жазса депчи, жарнамабыздычы. Эми мен эле жашап атканда эми азыр ар улутта жашайбыз, баары десеңчи, орус, кыргыз, унган баары аралаш. Бирок ушул кичине мектеп жактары азыр шаарында мисалы 100дөн ашык мектеп бар экен да. 100дөн ашык мектептин ушу 90% жалаң орусча сабак өтөт да. Ошол кичине кыргыз тилин киргизип, кыргызча сабак өтсө болот да кыргыздын. 90% жалаң орусча сүйлөйт кыргыздардынчы. Анан дагы бир маселе бар. Мисалы кошуна казак өлкөсүн алалы, казак туугандарды, өзбек туугандарды алалы. Ал жакта ошол биринчи эгерде мамлекеттик кызматка келиш үчүн казак тилин билбесең же өзбек тилин билбесең жумушка албайт да. Анан биз деле ошол кошуна туугандардан да калып баратабызбы, же ашып баратабызбы, же ашып кетебизби, кандай болот кыргыз тилинин келечеги?
азыр бул биздики тескери болуп атат, наоборот тескериден кетип атат баары. Азыр кыргызча билип, орусча билсең жумуш калат да. А тиги Казакстанда сиз айткандай аларда казакча билсе жумуш калат. Биздики орусча билбесең жумуш калбайт, кыргызча билсең анда албайт да. Азыр бизде неме болуп калды, азыр Казакстанда мисалы закон аябай күчтүү да. А бизде азыр демократия деп койду, элдин баарынча, элдин баары эси оозуна келгенде арга сөз айтып атат да. Мисалы президент тура азыр баары жаман деп атат да, андай мындай кылып коюптур, алып коюп депчи. А президент жакшы эле колунан келишинче иштеп атат. Тырышып элечи, ушу кыргыз тилин өнүктүрөлүк, кыргыз тилине салым кошолук, баары ушу элибиздин баары кыргыз болсун, арттан муундарыбыз кичине кыргыз тилинде сүйлөсүн депчи. Ошо биздин ушул мамлекетибиз да кичине мамлекетте кичине кыргыз тилине көңүл бөлүп койсобуз дейм да. Чоң эң кичине чоңдоо кылып, депутаттар жакшы мыйзамдар чыгарып, аз баары эле кирсең эле депутаттардын көбү отуруп эле, эртең шайлоо өтүп калса бүттү, баары эле кресло талашып отурушат да. Кресло эмне баардыгы убактылуу нерсе, буну өткөзчүңдөрчү. Ошо кичине элибиздин арттан муундагы маданиятыбызды кичине карап койсо деген ойдомун да. Ошо мамлекет Кыргыз жанагы манасы менен дүйнөнү тааныткан кыргыз элибиз, уюткулуу кыргыз журту өтө мындай, мен ойлойм ушу келечекте ушул жаштар оңдойт го депчи. Анан бизде манас айтканда жигиттер бар экен, ошолордун да бир аз учкай манастан үзүндү угуп, андан кийин биздин берүүнү улансак. Эй, сен ай деген жериңе кылч карабай жедигер, кырылыша кетелик, эреним мерчи өзүңдү, эп көрөлү сөзүңдү, караның тодой көрүнөт, батыркан көтөрдү көзүңдү, кашты катуу кылыңыз, калкалдында калкайып, батыр карам болуп туруңуз, кыяз минтип калган соң, жедигердин барысын, көп жашаган карысын, найзасы куру чыктуусун, айласы толук мыктуусун, көмкөрүлүп чутуруп, убаланы бек кылып, адам өлөр шер кылып, эки тизген бир чылбыр канчоронун колуна мынакей деп салыптыр. Эй, жети өздөн жедигер, жерге кирген чорону кан көтөрүп алыптыр. Кадырбай менен Төлөбай кайран кыяз бул үчөө, алтын түрлөк килемге канчоро канды салды эле, каныбыз чоро мына деп журт журкурап чутуруп, кан көтөрүп калды эле. Кан болгон соң канчоро кызыл жерде кыйгаштап, ат мингенин бир бөлүп, эл четинде кыйгаштап, жүрүүчүсүн бир бөлүп, уйгу кол салып жүрүүчүсүн бир бөлүп. Эй, батырдын уулу Семетей, не кыларын бил албай, арча тору теңселип, семеңди алып жүрө албай, ошол кезде Семетей атынын башын бурду эле. Үйдөй болгон үч батыр, өпкө жүрөк тушу деп, өлөр жери ушу деп, ар кимиси бир-бирден жети найза урду эле. Манастын уулу Семетей зың-зың этип кенейбейт, келип турган өлүмгө бучкагында теңебейт. Эжелик душман өңдөнөт, канчоро найза сайды эле, канчоронун найзасын орто белге Семетей үзө чаап калды эле. Күмүш көздө күң жүздү күңгүрөгөн Семетей кача берген чорону эметектен аларда, узунунан саларда. Боконосу болк этип, эт жүрөгү солк этип, эй, тике карап тура албайт, түпкү кайрат кыла албайт. Үйдөй болгон жедигер баскан жерин таптады, жамгыр кылып жатартып Семетейге каптады. Ылдый карай тартканда ичи карды болкулдайт, өдө карай тартканда араң желип томпулдайт. Кулагы тердеп баш чайкап, алкым кыя белести, ашпай турду ар тору, арам өлгөн шалпылдак, баспай турду ар тору, ат су келип кабылан, аргымак бактым, ат бактым. Айланасы бурул будандан азамат жайдым эй, айланып кетсин канчоро, гүл чородой туугандан, ар тору будан деп жүрсөм, багалчагы бир тутам, байталды баккан экенмин, канчоро тууган деп жүрсөм, котур ташы койнунда шайтанды баккан экенмин. Эй, Баракелде. Мынакей ушундай жакшынакай манастан кийин, урматтуу эже, дагы кандай сиз байкаган ушул азыркы жаштарыбыз, мисалы мурунку сиздердин убагыңыздар менен азыркы жаштардын кыргыз тилге мамилеси кандай? Эми мурда биз союз мезгилинде окугандыктан биз көбүнчө орус тилине басым жасачубуз. Эми азыр ушул эгемендүү болгондон бери, орус классына кыргыз тилди киргизгенден бери жаштардын кыргыз тилге кызыгуусу жакшы. Өздөрүнүн тили үчүн күйүп бышып, ушул улуу эпосубуз Манас эпосунан окуучулар көп билишет, кыргыз тилине күйүп жанышат.
кыргыз тилине болгон кызыгуусу артып, кыргыз тили үчүн азыр жакшы эле мамиледе болуп жатышат жаштар азыр. Жакшы, мисалы Максат мырза, сен дагы жаштарга аралашып жүрөсүң да, ушул баягы азыркы жаштар китепканага ушул көп барабы? Сенин оюңча кандай? Же интернет менен көбү байланып калганбы? Кээ бир ушу окутуучулар айтып калышат, ушул баягы китеп окуган мындай көбүрөөк пайда берет деп калат да. Анан сен эми жаштардын атынан ушул жаштардын оюн жакшы билесиң да. Ооба, сөзсүз түрдө чындыгында бирок китепканага азыркы учурда барбайт эч ким делечи. Мына азыр китепканада иштеген биздин эжелерибиз деле айтып атат, китепканага мурункуга караганда кирүү өтө эле азайып кетти деп атат. Кирсе дагы кыргыз тилинде жазылган китептерди дээрлик окубайт деп атат да. Кыргыз тилине жазылган кирет экен, бирок кирсе дагы анын көпчүлүк бөлүгү башка орус тилине жазылган же башка бир келет экен. Алар деле бир аз эле пайызында түзүп турат экен да. Бирок кыргыз тилин интернет тармагынан, анан бул тармактан алабыз деген болсоңор, анда жаңылышкан болосуңар да. Интернет тармагынан эч убакта кыргыз тилин үйрөнүү болбойт да. Китеп адамдын эң негизги байлыгы болуп эсептелет. Ошол китеп аркылуу баардык нерсени алабыз да бизчи. Адамдын ошол сүйлөгөндөгү, сөзүндөгү жүргөн турганы, кыргыз тилин билгендиги ошол экил адамдын улуттугун накта далилдеп турат. Чындыгын айтканда, ошол башка улуттан, мисалы чет элдик улуттардан бизде келишет, көп эле адамдарыбыз бар. Жолугуп калабыз келгенде. Кыргызча кайрылса, орусча жооп берет дейт да. Кыргыз тилинде кайрылып атсам, орусча жооп берет дейт. Эмне себептен мага орусча жооп берет дейт. Мен кыргызча сурап атам андан. Бул жер кайда, тигил жер кайда деп сурай турган болсом, кайра мага орусча жооп берип атат дейт. Же бул мамлекетте эмне орусча үйрөтөбү, же орусча окутуп мажбурлайбы дейт да. Биз ошол жерден жооп таппай калабыз чындыгындачы. Жаштарың 5 жаштагы тили жаңы чыккан балдарыбыз орусча сүйлөп тили чыгып атат. Ата дегендин ордуна папа деп, апа дегендин ордуна мама деп чыгып атат да. Бул дагы өкүнүчтүү нерсе, бирок бул улуттун жок болуп кетишинде бул эң негизгиси бул тил турат. Тили турат да. Диниң башка болсо дагы дилиң кыргыз болуш керек үчүн эмне кылыш керек? Кыргызча сүйлөш керек. Анан башка улуттардын бир сөздөрүн бир кандайдыр азыркы айтылып кетти, мына зыңк деп, анан бир нерсе десең бир базар жок деп калышат экен да. Бул мындай айтканда көчөдөгү кечиргиле ышпаналардын сөзү болуп калат да, чынындачы. Кыргыз туура алып жүрүшү керек. Коомдо болобу, коомдук транспортто болобу, айлана чөйрөдө болобу, коомдук жайларда болобу, адам өзүнүн алып жүрүү эрежелерин туура так билиши керек да. Мында окуу жайда окуп атасыңар, ушул жерден азыр мен көрдүм, бул лицейдин алдындагыларды. Сүйлөгөн сөздөрү, сөгүнгөндөрү бул кыргыздын менталитетинде эмес, эч нерсесине жатпайт. Негизи адамдык сапатка да жатпай турган нерсе да. Жаштар ошон үчүн биз дагы жашпыз, келечекти кура турган мына бизбиз. Биз ойлонуп азыртан өзүбүздүн урпактарыбызга мекенибиз, элибиз, жерибиз үчүн эң негизги болбоду дегенде бир нерсе кылыбыз керек. Жакшы окуубуз менен, кыргызча сүйлөөбүз менен, чет элден келген меймандарыбызды, чет элден келген элдерибизди өзүбүздүн нукура кыргыз тили менен тосуп алуу биздин мойнубуздагы милдет экенин эч убакта унутпасак да. Анткени башка жакка барсаңар, силер башка бир өлкөгө барып калсаңар, ошондой сүйлөп аткандарды уксаңар кандай кабыл аласыңар? Бул өлкө кандай деп ойлойсуңар? Мына ушул суроо силерге болуш керек да. Баягы эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деп айтканда ата бабаларыбыз. Анан азыр бир нерсени айттыңар да, баягы интернеттен мындай ушул тилди үйрөнгөнгө болбойт депчи. Мен жаштардан сурайын деп атам, ушу интернет аркылуу тилди үйрөнсө болобу? Эми бул дагы заманбап техниканы колдонуу да учурдун талабы турабы? Эми мындай да интернеттен кыргыз тилин үйрөнсө болот. Азыр муну интернет кичине кыргызча жазып калыптыр. Муну кирсең жалаң орусча болчу. Ар бир тамганы терип жазсаң эле интернет тилге кирсең орусча жазылчу да. Азыр кичине да кыргыз тили болуп кичине кыргызча жазып үйрөнүп калышты. Азыр интернетке кирип тарых бетин ачып карасаң, бүт кыргызча тарых жазылып калган да. Ошого сүйүнөм да, кыргыз болуп жазылган. Муну ачып карасаң жалаң орусча жазылчу да. Таң калчумун, эмне себептен бул интернет болгондо кыргыздардан интернеттен колдонулбайбы, же өзүбүздүн мамлекет интернеттен неме жокпу депчи, линия депчи. Жакшы, таң калчумун. Азыр дагы кичине кыргызча линия кошулуп, интернет жазып коет. Эми кыргыз тилин интернеттен керектүү убакта да колдонсо болот. Мисалы көп эле студенттер бирдеме сурайын десең, шал интернет ачып карашат да, баары теңчи. Мисалы бул билетке досторуң, жаштарың көбүнчө кайсыл мындай тилди колдонушат? Анан кайсыл сөздөрдү көп колдонушат? Азыр мен ушу окуган жеринде баары эле өзүнүн кыргыз тили сөзүн колдонобуз, баарыбыз эле кыргызча сүйлөйбүз. Кээде бар эми жанагы зың, теке деген сөздөрчү, базар жок дегенде колдонулат эми. Эми ал жаштардын ушу кайсыл убактарда ушул сөздөр көбүнчө колдонот? Эми көбүдө ар кандай суроо берип атсаң, доска жүрбөсүң, мага барып келет десең, базар жок жүр кеттик деп айтып калышат. Кээде ден соолугуң кандай болсун жакшысың, брат зыңк деп коет да, сөздөр колдонулат да көбүнчөчү. Кээде ар кандай сүйлөшүп атсаң, брат баарды теке да, ойдогудай деп коет да.
Чырылдаган иштин да чаташы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын Кудай эпил элемес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы баштаган башаты бар, саяпкердин таптаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Уулуң да, кызың да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың. Колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Ысыгыңа, сууңа тоңбогондор, ырысын жеп, ыркүйүңдү кордогондор, кыргыз эмес, кыргызды төрткө бөлүп, кылтылдашып, түлкүдөй жойлогондор. Мен азыр мисал кылып, Мурат деген жигит жөнүндө айткым келет. Мурат мынтет: энеке бай, өзүңдү түшүнсөм да, сөзүңдү түшүнбөймүн. Тууган эл кечир, туз наныңа түкүрбөймүн. А бирок эмне кылам? Энемди түшүнсөм да, эне тил дегенге мен түшүнбөймүн ырыңды, макалыңды, кошоюң бакайыңды, башка калктын тарыхын билген менен билбеймин манасыңды. Тууган элге атамын, сындырып кабыргаңды, сыздатып жүрүнүңдү, жулдуруп канатыңды. Сен кимсиң? Чоңсуңбу, кичүүсүңбү, баласыңбы? Мен Муратмын. Мурик дешет. Мурик эмес, Муратмын мен ошомун. Ай, Мурат. Бир болум, бир боорум кагылайын. Тили бар болгон менен, тил катып үндөй албай. Тили бар болгон менен, канчалар сен сыяктуу дудук болду. Эне тилин тилметсиз сүйлөй албай. Калайык кечир мени, койгум жок мен күнөөнү. Тил үчүн жалгыз гана Мурат эмес, сен күнөөлүү. Бөрк ал десе башыңдан гана алышкан, бөдөнөдөй бөжөңдөп жан багышкан. Эне тилин унутуп манса үчүн, канчалар маңкуртка айланышкан. Жыргагандын баары эле жылдыз эмес, жылт эткендин баары эле турмуш эмес. Биле биз деп төштөрүн каккан менен, билбегендер өз тилинде кыргыз эмес. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес. Калкын чаңган, калкынын тилин чаңган, хан болсо да кыргыздын баласы эмес. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Тукумуң да, тууруң да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың. Колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Баракелде. Ушундай биздин Талгат сыяктуу жигиттерибиз бар. Кудай буйрса кыргыздын келечеги бар деп түшүнөбүз. Анда сөз сизде, эже. Мынакей, Кудай буйрса ушундай жашынакай ырдан кийин дагы келечекте тилди өстүрүү үчүн биздин улуумун, чоңдорубуз кандай кадамдарга барыш керек? Тилди өнүктүрүү өсүш үчүн өзүбүздүн чоңдорубуз өзүбүздүн тилди өнүктүрүш керек. Креслода отурган чоңдорубуз, депутаттарыбыз кыргыз тилине көңүл бөлүп, ошол окуучулар үчүн кыргыз тилинде китептерди көп чыгарса деп ойлойм. Кыргызстанда жашаган ар кандай улуттун өкүлдөрү үчүн дагы ушул кыргыз тилин үйрөтүп, ошолорду кыргыз тилинде сүйлөгөнгө үйрөтсө деп ойлойм. Кыргыз тилине өнүктүрүүдө азыр бизде Кыргызстанда жакшы эле нерселер болуп атат. Азыр жогорку кеңеште отурардын алдында дагы алар үчүн жат жазуу жазылат. Мен ойлойм, азыр ушул кыргыз тилин өнүктүрүүдө. Менде бир сунуш бар да, эже. Ушул жанагы биз ажоону шайлоодун астында ушул кыргыз тилине сынак алабыз да. Ушуну жогорку кеңештин депутаттарына дагы бир сынак жүргүзсө кандай болот эле сиздин оюңузча? Ошону жүргүзсө жакшы болот деп ойлойм. Себеби азыр биздин жогорку кеңеште отургандардын баардыгы эле кыргыз тилинин орфографияны жакшы билишпейт. Кыргыз тилинде жат жазуу жаздырсак, алар деле жакшы жаза албайт деп ойлойм. Ката кетирет. Ошол ажоолорду шайлоонун астында дагы ошолорго кыргыз тилинде жат жазып алса деп ойлойм да. Анан өзүбүздүн чоңдор оңолбой, анан башка нерсе оңолбойт да. Ошол программаларды дагы жакшы түзүп. Ушул азыркы биздин жаштар чоңдорду, улуумууну көрүп түздөрүш керекпи, же тескерисинче жаштарды көрүш керекпи, кандай? Ошол улуумуунду көрүп жаштарыбыз оңолуш керек да. Алар оңолбой жаштар оңдосо болобу? Эми жаштарыбыз жанагы эмне дечи эле,
үйрөтө албай атса балким. үйрөтө албай атса, анан кийин ошолордун таалимин алат да булар деле. Анан ойлойм эми баягы эгемендүү болгондон бери кыргыз тилине көңүл бурулуп эле келатат, бирок биз ошол 23-сентябрь тил күнүнө карата тил жөнүндө бул окуучуларга жылда ырларды айттырып, манастарды айттырып, тил жөнүндө өтөбүз. Анан жогорку жакта көбүнчө эле тил жөнүндө айтылып эле анан кийин калып калып атат да. Иш жүзүндө амал Иш жок. жүзүнө ашпай жатат. Эми аны өзүбүз өнүктүрүп өстүрбөсөк, башка жактан, башка улуттан келип биздин тилди өнүктүрүп бербейт да. Эми мен ойлойм, ушул чоңдорубуз биринчи кыргыз тилине көп көңүл бөлсө, анан кийин жаштарыбыз оңолот деген Оюңуз бар. Максат, сенде кандай ой? Меники болсо мындай болуп атат да, мындай азыркы бир жерден сүйлөп атканда деле мына бир 2-3 эле бала сүйлөп атат. Калганы кыргыз тилин билбейби деген ой кетип атат да. Бардыгы эле арт жагында отуруп эле унчукпай атышат. Негизи кыргыз тилинин өнүгүү боюнча бул жеке эле бир бийлик же бир бөлөлөрдүн кыла турган нерсеси эмес. Анткени ар бир адам өзү ушул тилди өнүктүрүүгө жеке эле Кыргызстанга салым кошууга аракет кылыш керек да. Эң биринчи өзөктүү нерсебиз бул ушул биздин туруктуулугубуз, бейпилдигибиз жана ушуреки эне тилибизди сактап калуу болуп эсептелет да чынында. Анан ушуреки биздин тилибизди сөзсүз түрдө албетте бир мамлекет тарабынан да кандайдыр бир деңгээлде бир иш-чаралар болушу керек сөзсүз түрдө. Иш-чара десе эле баягы бир майрам уюштургансыз эле бир иш-чараларды уюштуруп коет экен да. Бул чындыгында жардам бере турган нерсе эмес. Бул ошол мыйзам тарабынан, конституция тарабынан атайын бекитип, бир кандайдыр бир деңгээлде бир күчтүү бир чараларды көрүү керек деп ойлойм да. Анткени мамлекеттин ушул деңгээлге келип калышына дал ошол бийликтеги алсыздыктын кесепетинен болуп атат деп ойлойм да, мен жеке оюмда. Өзүбүздө кыргызда деген сөз бар. Өз тилин билбеген элин сүйүн жаратпайт дейт. Албетте чоңдорубуз өзүбүздүн эне тилин билбесе, албетте өзүбүздүн кыргыздарды жана элдерди сүйүп жаратпайт да. Эми баарын эле чоңдорго чоңдор деп деле жаап койгон туура эмес го. Албетте ар бир адам өзүнүн тейлесе, өзүнүн мындайча айтканда укуктарын билсе, өз тилин билсе гана анан болот да. Мисал келтирсек, үй бүлөнү мисал келтирсек болот да. Эгерде үй бүлөдө башчы бул ата болот да. Ал эми ал атаны балдар сыйлабаса, анда ал үй бүлө эмес да. Ошондой эле бул Кыргызстандын атасы бул президентибиз да. Албетте бул кыргыз элибиз президентибизди сыйлабаса, анда туура эмес да, анда деген биздин тилибиз өнүкпөйт.